Программабызды улантабыз достор. Эфирибизге келген конокторубуз менен тааныштыралы. Ушу жакында эле Кыргыздын кыран кыздары долбоору ишке ашты. Мына ошол жакта Кыргыздын кыран кыздарын тандаган ушул топтун уюштуруучулары Жыпара Исабаева жана Нуржан Бакиева аттуу биздин сүйүктүү эжелерибиз студиябыздан орун алды. Саламатсыздар. Кош келипсиздер. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Биз дагы. Келе жаткан майрамыңыздар менен. Рахмат. Анан ушул долбоор тууралуу айтып бериңиздерчи. Кыргыздын кыран кыздары эмне? Бизде негизи эле коомдо аялдардын ролу абдан чоң. Коомдун өсүүсүнө, өнүгүүсүнө бул тейлгертен келаткан аялдардын салымы десем болот бул кыргыз элине. Ошондой бүгүнкү күндө кыздарыбыздын кыран, кыйын, чыгаан кыздарыбыздын мейли маданиятта болобу, мейли экономикада, мейли саясатта, илимде, медицинада ошондой өздөрүнүн эмгеги менен ийгиликтерге жетишип аткан чыгаан кыздарыбызды ошол кыргыз туусу 8-мартка карата атайын долбоор жасаганбыз. Кыргыздын кыран кыздары деген. Анан ошол кыздарыбызды тандап атайын редакциянын жамаатынын изилдөө иликтөөсү менен анан гезитке конкурс жарыялаганбыз. Ошол конкурсубуз дагы эле жүрүп атат. Бирок бүгүнкү күнгө чейинки кыран кыздарыбызды биз мына бул 8-март майрамына карата чакырып, дипломдорун тапшырып, рахматыбызды айтып, жалпы элдин атынан, окурмандардын атынан чакырып атабыз. Бул биз үчүн абдан кубаныч, сыймык. Кандарга да аябай чоң сыймык болуш керек. Нуржан дагы калганын айтып берсин. Ошол биздин гезитте бул долбоор жалпы жамааттын долбоору. Ошол долбоордун активдүү аткаруучуларынын бири Нуржан Бакиева менин кесиптешим. Айтып бересиң, Нуржан ошо айтып өтүңүзчү. Бул долбоор эмнени ичине камтыйт жана кимдер Кыргыздын кыран кыздары болобу? Бизде быйыл президент Алмазбек Атамбаев тарыхчаны маданият жылы деп жарыялап атты. Мына ушул иш-чарага байланыштуу бизде бул сынактар уюштурулган атайын кыргыз туусунан башынан бери уюштурулуп келатат да. Бул сынактар негизинен мыкты район, мыкты шаар, мыкты облус, мыкты мекеме деген аталышты аталып келатат да. Эми муну мындан ары дагы токтотуп калбастан уже уланта берели деп атабыз азыр дагы. Анан бул сынактын негизги максаты эле биздеги алдыңкы чарбалардын жетишкендиктерин даңазалоо болуп атат, көтөрүлгөн ийгиликтерди, көтөрүлгөн көйгөйлөрдү жогорку органдарга жеткирүү болуп атат, жергиликтүү башкаруу уюмдарынын менен кошо бирдикте. Анан бул мыкты сынактын жеңүүчүлөрү бул сынакта комиссиянын чечими менен аныкталгандан кийин аларга ар бирине мыкты баалуу сыйлыктарыбызды, бөмпөлдерибизди, ардак грамоталарыбызды тапшырабыз. Анан бул жылдын мыктысы деген сынагыбыз болсо, бул 4-ноябрга Кыргызстандын басма сөз күнүнө карата өткөрүлгөн турат. Андан башка дагы премьер-министрибиз Темир Сариевдин жанагы 10 ишкана райондордо, ар бир райондо 10 ишкана ачуу демилгесин колдоп, Кыргызстандын биринчи ишканалары деген дагы сынакты уюштурганбыз. Бул сынагыбыз деле ошо ишканалардын жетишилген ийгиликтерин көтөрмөлөп, ошо элге даңазалап чыгаруу болуп атат да. Анан бул сыйлыкту болсо жеңүүчү аныкталгандан кийин 31-август көз карандасыздык күнүнө карата арнаган атабыз да. Ошол күнү ошол сыйлык тапшырылып, ошо 30-сунда тапшырып беребиз да сыйлыктарды. Жакшы. Сурообузга сиз кошумчалап койсоңуз, ошо кимдерди тандап атасыздар? Кимдер ушу жылдын? Биз ойлогонбуз 8-мартка карата ошо Кыргыздын кыран кыздары деп 40 кыз тандап алабыз го деп ойлогонбуз. Бирок бактыга жараша десек болот, тилекке жараша чыгаан кыран кыздарыбыз абдан көп экен. 40 кызыбыз 80 кыз болуп турат азыр. Анан дагы ушул сынакка катышабыз деп турган кыздарыбыз абдан көп. Кудай буйрса, бул бойдон токтобойт, дагы улантылат да. Анан муну менен биз жанагы эле кыргыз айымдарынын, кыргыз аялдарынын бул мамлекетибизди бекемдөөгө, ынтымакташкерликти, ден соолукту, илим, билимди баардык тармакты чыңдоого кошуп аткан салымдарын даңазалоо. Ушундай максатты уюштуруп атабыз. Жакшы. Анан кийин ушу
кыргыздын кыран кыздары эле эмес, демек мыкты кайсыл тармакта болбосун, чөйрөдө иштеген болбосун, ошолордун баардыгын мыктыларын чыгарат турбайсыздар. Ооба, бул бизде Кыргыз туусунда салтка айланып калган проект долбоор. Мисалы, жана Нуржан кесиптешим айтып өттү, жылдын мыкты акими, мыкты губернатору, мыкты дагы мугалими, мыкты ишкери, ушундай номинациялар менен дайыма биз мыктыларды иргеп алып, гезитибизге кенен материал макала жазып дегендей, ошону элге жарыялап, бирөөнө үлгү болот, ал эми мыктыларыбыз сыймыктанат, аларга дагы стимул болот деген багытта ушундай иш алып барабыз. Жакшы. Сиз айтып өттүңүзчү, аларга кандайдыр бир белектер бар да. Ооба. Кандай белектер? Атайын даярдалган бумпелдерибиз бар, ардак грамоталарыбыз бар. Буларды өкмөттүн жогорку кеңештин депутаттарынын өкүлдөрү анан массалык маалымат каражаттарынын катышуусунда атайын тапшырабыз. Ошол жерде биз чынын айтканда бизде бул элдердин арасында бул эмгегин мен иштеп атам, мен кылып атам деген көкүрөк какпаган көп мындай элге эмгеги аябай көтөрүлгөн адамдарыбыз аябай көп экен да. Өзүнүн ишин аткарган адамдарыбыз аябай билинбеген адамдарыбыз көп экен да. Эми бул ушу бизди чындыгында ушу биздин максатыбыз ошол адамдардын ийгилигин, жетишкендиктерин мындан ары да көтөрмөлөп, аларды алдыга сүрөө болуп атат да, негизичи. Стимул берип. Анан дагы бизде мындай учурлар болот да, 3-чү, 4-чү жолу кыргыз туусунун ошол сынагынын негизинде мыкты деп табылган биздин замандаштарыбыз бар. Аларга 3-чү жолу мыкты болуп табылса, атайын төш белги тагабыз да. Атайын төш белги бар. Кыргыз туусунун каарманы деген төш белги менен сыйлайбыз. Андан сырткары ар бир мыктыбыз гезит бетинен ардактуу орун алышат. Түстүү бетте жакшынакай болуп. Демек, бул баягы ушундай жакшы нерсе улам жакшылыкты жаратат дейт го. Аны көрүп башкалар дагы кой биз дагы жакшы иштейли, балким илим калабыз деген ушундай бир жакшы нерселер козголот окшойт. Бири-бирин атайындашып пайда болот экен. Эр эмгегин жер жебейт деген бар го. Ошондой. Жакшы, бул ишиңиздер, долбооруңуздар бизге жакты, жалпы элге дагы жагып атыптыр. Куттуктайбыз. Келип ушундай кызыктуу жана жагымдуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуздар. Долбооруңуздардын өмүрү узун болсун. Рахмат.